Мисалы үчүн 5-чакырылышта деле 120 депутаттын 150ден ашыгырагы машина алып пайдаланган. А калгандары машина сурган эмес. А жогорку кеңеште болгону 30 квартира бар. 120 депутат бар. Ошол 30 депутат андан сырткарда бир 3-4 квартирасы бар эле ар жерде, шаардын ичинде. Ошону менен бир 30дан ашыгыраак квартирасы бар жогорку кеңештин. Ал квартирада жашаганда депутаттар ага бесплатный жашабайт, айтып атышпайбы, каргап шилепчи. Булар бекер жашап, шундай толук шарты бар условияда жашап, даже беттери жылтырап, мынтип калган, жыргаштыган, ойногонду, жыргаганды жакшы көрөт деген жаман сөздөрдү айтып атышпайбы коомчулуктачы. Бул деген бизге жана жебеген самсак акча төлөдү деген жаман сөз да. Элдин өкүлү болгондон кийин жаман сөздү уккуң келбейт да, адам дагы ошого карап жашайсың. Ошон үчүн бул дагы 6 депутаттар жогорку кеңештин кызматтык квартирасын алганы менен ал жерге квартирант катары жашайт. Акча төлөйт. Квартплат төлөйт. Ошо квартплаттын эсебинен охрана кармашат. Ошо жердеги уборцаны кармайт, алдындагы чарбалык иштерин кармашат. Светти, газды, сууду, мусорду, бүт коммунальный услуганын баары кадимки жарандардай эле төлөйт. Ал бекер эч нерсе жок ал жерде. Анан ошону туура эмес информация кетет дагы, коомчулукта туура эмес сөз болуп атат. Ошондон улам 6-чакырылышта булар квартираны отказ кылдыбы? Анан муктаж болуп бир жолу анан жамандасаң жаманда, мен эчтекем жок болсо каяка барайын деген бир азы жашап жүрдү. Аны квартиралар деле бош калды, көрүнгөн жашап жүрдү. Андан көрөктүү муктаж болгон депутаттарга берсе, ал үйүнөн тынч болот, барып жумушун жасайбы? Анан квартира маселе боюнча ушундай. Анан машина маселеси боюнча жанагында айттым. Ал кимге зарыл болсо алмак. Бирок азыр ал машиненин бардыгы жок болгон. 6-чакырылышта эле машинеси да жок болгон, квартирасын да алган эмес. Анан бул чакырылышта дагы анан мен айттым, сөзсүз түрдө жардамчы консультант болбосо болбойт. Иштейм деген адамга сөзсүз керек. Анан жанагындай тип качып, өзүнүн бизнесин коргогусу келип, эптемей жүргөн адамдар болсо, аларга кереги деле жок анынчы. Анан эмне үчүн мен кечегинде суроо бергенге мажбур болдум? Себеби ошо муктаждыктардан улам. Себеби 120 депутаттын бардыгы эле олигарх эмес да. Баарынын эле машинеси бар, машинеси жок эмес да. Мисалы үчүн менин деле машинем жок. Мен жанагы жардамчымдын машинеси бар экен, ошону бир мезгилде шофер кылып, бир мезгилде помощник кылып, анан машинеңди да пайдаланып турайлы, бензинди мен куюп берем деп пайдаланып атам. Мисалы, чын туурусу да азырына минип келген балачы. Анан кийин өздөрү деле билишет мен машинем жоктугун. Мен шайлоодо деле бирөөдүн машинесин арендага алып иштеп жүрдүм. Анан кийин жөн эле жебеген самсага пул төлөө жаманатты кыла берген болбойт да.